Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүндө Ош шаарынын тургундарынын жана меймандарынын коопсуздугун камсыз кылып, коомдук тартипти сактоого кызмат өтөгөнгө буйрук кылам. Кызмат учурунда мыйзамдуулукту, аскердик жана кызматтык тартипти, жарандар менен маданияттуу жана сылык мамиле кылууну талап кылам. Салтанаттуу жүрүшкө кадам! Биринчиден, эртеңки Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы менен баардык биздин кыргыз жарандарын куттуктап кетким келет. Дагы жолу майрамыңыздар менен. Ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө коомдук коопсуздук сактоо боюнча министрдин буйругу менен республикадагы өтө турган эртеңки маареке боюнча 11 000 кызматкер тартылып отурат. Анын ичинен өзүңүздөр жакшы маалыматыңыздар бар. Эртеңки 31 август биздин түштүк борборубуз болгон Ош шаарында өткөнүп турат. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун катышуусу менен ошон үчүн бул жерде министрдин буйругу менен атайын ушу Ош шаарында, Ош областында өтүп турган мааракеге 2400 кызматкер тартылган. Бул Ош шаары, Ош областы жана Жалал Абад областынан Баткен областынын кызматкерлери кошумча күч болуп тартылып иш алып барышат коомдук тартипти сактоо боюнча жана жол коопсуздугун камсыздоо боюнча.